Астана дүйнөдөгү урбанистик долбоорлордун эң ийгиликтүүлөрүнүн бири жана эң тез өнүгүп жаткан борбор шаарлардан. Евразиянын чок ортосунда жайгашкан шаар салыштырмалуу кыска мөөнөттүн ичинде дүйнөлүк кыймылдын борбору боло алды. Эми Астананын алдында амбициялуу тапшырма турат. 2050-жылга дүйнөнүн 10 ыңгайлуу шаарларынын катарына кирүүсү керек. Бул Астана тууралуу 20 далил көрсөтүүсү. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер Астананын жашыл куруу долбоору тууралуу толук маалымат ала аласыздар. Болгону 2-10 жылдыкта дала ортосунда 15.000 гектар жер айынтына калың токой кантип өстү? Ар кандай түрдөгү дарак көчөттөрү аларды өстүрүү менен ким алектенет? Шаардан чыкпастан эле тропикалык жана чөл өсүмдүктөрүн Астанадан кайсы жерден көрсө болот? Казакстандын борбору чукул континенталдык жаратылыш шартынын кургак талаасында, токойсуз түздүгүндө жайгашкан. Шаардын тегерегиндеги табигый токой дарак бадал түркүмдөрүн жарды. Калктын эс алуусу үчүн жарамдуу болгон жакынкы табигый массивдердин дээрлик 150 километрдей борбордон алынган. Астананын мындай табигый ландшафты борбордун жашоочулары жана коноктору үчүн олуттуу чакырык болду. Мамлекет башчысынын тапшырмасы менен Астананын жашыл куруу долбоору иштелип чыккан. Ал долбоор ушундай кайраттуу жана намыскөй болду. Анын пайда болушуна дээрлик бардыгы ишенген эмес. Мындай катаал жаратылыш шартында токой өстүрүү мүмкүн эместей сезилип, бул идеянын өзү жаңылыштык деп эсептешкен. Бирок буга карабастан 1997-жылы массалык түрдө көчөттөрдү отургузуу иши башталды. Бул көчөттөр 20 жыл өткөн соң чыныгы токойго айланып, ошону менен катар борбордун сыймыгы жана экологиялык калканы болорун эч ким элестете алган эмес. Зеленый пояс, его основная цель... Жашыл куруунун негизги максаты Астана шаарын курчай, шамалга жана шуулдоого каршы тосмо болгон табигый шакекчени түзүү. Шаардын климаттык шартын жакшыртуу үчүн ал негизги экологиялык мүнөздү алып жүрөт. Чтобы улучшить климатические условия города. Бүгүнкү күндө жашыл курдун аянты 15.000 гектарга жеткен. Кол күчү менен жасалган чыныгы токой борборду курчап, шаар тургундары жана коноктору үчүн жайлуу жаратылышты түзүп турат. Мына бул дарактарга карап туруп, 20 жыл мурун бул жерде керлиген гана талаа болгонун элестетүү кыйын. Азыр мында 9 миллион 700 миңге жакын дарак жана 2 миллиондой бадал өсүп турат. На сегодняшний день на территории зеленого пояса произрастает... Азыр жашыл курдун аймагында бизде 98% жалбырактуу жана 2% ийне жалбырактуу түрдөгү бактар өсүүдө. Бизде жазгы жалбырактуулардан негизинен кайың, клен, кара жыгач бар. Жана азыр айрым жерлерге эмен жана жыгачтын дагы бир түрү ясенди отургузуп жатабыз. Бирок шаардын тегерегине жандуу токойду өстүрүү оңойго турган жок. Мындай таң каларлык жыйынтыкка жетүү үчүн жер кыртышын жана уруктарды изилдөө боюнча абдан чоң иштер аткарылды. Илимий тажрыйбалар жүргүзүлүп, туруктуу жыгач түрлөрү түзүлдү. Астана каласынын жашыл белдөө куруу тууралуу чечим кабылдангандан кийин Астана шаарынын жашыл курун түзүү тууралуу чечими кабыл алынгандан кийин 1997-2004 жылдар аралыгында биринчи кезекте 25.000 гектар жер изилденип, анын 14.827 гектары көчөттөрдү отургузууга ыңгайлуу деп табылган. Бул аймактын топурактары негизинен бак отургузууга жарамдуусу 20% гана, башка калган 80% шарттуу түрдө жана чектелүү түрдө жарамдуу деп табылган. Мындай кунарсыз жер кыртышында андан дагы катаал жаратылыш шартында токой өстүрүү үчүн Казакстандык окумуштуулар өзгөчө ыкмаларды жана механизмдерди иштеп чыгышты. Жашыл бак дарактардын катарын сактоо менен арасындагы аралык 20 метрден болуп отургузулган. Бүгүнкү күнү бир гана 20 жылдык эмгек текке кетпегенин белгилөө керек. Кичине көчөттөр бийик кооз дарактарга айланып, биздин планетабызды кычкылтек менен камсыздап турат.
Ал эми көчөттөр кайдан алынат? Бул иш менен дагы бирөө алектенеби? Жаш көчөттөр жашыл курдан өз ордун тапканча, ак кайың өсүмдүктү өстүрүп таратуучу жайында өндүрүлөт жана ошол жерде текшерүүдөн өтөт. 110 гектар жер аянтына уруктан өстүрүлгөн 18 түрдүү жазы жалбырактуу жана ийне жалбырактуу көчөт өстүрүлөт. Орташа есеппен жылына біз ошол жерден Орточо эсеп менен биз жылына 8 миллион көчөт алабыз. Ал көчөттөрдү токойчуларга таратабыз. Алар жашыл аймакта ар жылы 5000 гектар жер аянтына бак отургузушат. орманчылар соны сеуіп, жылына жасыл аймақ 5000 гектардай жер себілет. Өсүп кетүүгө толук кандуу жөндөмдүү болгон көчөттү алуу жеңил эмес. Аны абдан жакшы карап багуу керек. Эгер күздө дарактардын уругу чогултулуп алынып, алардын арасынан эң жогорку класстагылары иргелип алынат. 1 жыл аралыгында алар сугарылып, өнүп кете ала тургандыгы текшерилет. Анан алардын эң күчтүүлөрү гана тигиле турган көчөттөрдүн катарын толуктайт. Ол тұқымды апарып біз лабораторияға... Биз жылда дарак уругун алып, лабораторияга өткөрүп текшертебиз. Андан соң 1-2 класстагы уруктарды себебиз. Үлгүдөгү өлчөм боюнча көчөттүн узундугу 15 см, тамыры 5 мм болушу шарт. Мына ушундайларын гана тандап алып, анан отургузууга жөнөтөбүз. Ошондой эле ал жерде 2002 жылдан бери ар түрдүү дарак түрлөрү бар. Бүгүнкү күнгө карата бул жайда аларга бөтөн астанада, бирок биздин аймакта өсүп кетиши мүмкүн болгон 118 ар түрдүү дарак жана бадал тибиндеги көчөттөр чогултулган. Завозим посадочный материал. Биз Казакстандын баардык аймактарына отургузуучу материалдарды алып келебиз. Ал Түндүк Казакстан, Петропавловск, Көкшетау, Чыгыш Казакстан областы, түрлөрдүн кээ бир бөлүктөрү Түштүк Казакстандан дагы алынып келинген. Дарактардын кээ бир түрлөрү бакчада текшерүүдөн өтүп жана көп убакыт байралып, эми азыр шаардык токойду көрүктөндүрүп турат. Кол күчү менен жасалган токой жайсыз аба ырайында тосмо боло эле бербестен ар түрдүү жаныбарлардын жердеген жери дагы болуп калат. Жашыл кур коёндөр, маралдар, багыш, элик, суур, тала кичине түлкүсү жана андатырлар жашаган жай болуп берди. Эгер аларды көрүп калсаңыз, жолум болду деп эсептеңиз. Токой чыныгы эс алуучу өлкө болуп калды. Бул жерде рекреациялык объекттер курулган жана 23 км велосипед жолу жасалган. Болгону 700 теңгеге велосипед ижарага алып, таза абадан кери дем алып, рахаттанган тынчтыкта кыдырып жүрсө болот. Шаардыктар дем алышта көпчүлүк учурда токойго чыгышат. Кимдир бирөөсү козу карынга чыкса, дагы бирөөсү пикник уюштурат. Бирок шаарды жашылдандыруу муну менен аяктап калбайт. Үстүбүздөгү жылы Астанада биринчи жолу ботаникалык бак ачылды. Бул баардык Евразиялык мейкиндиктеги бөтөнчө долбоор. Бакчанын жалпы аянты 88 гектар аянты түздү. Бул жерде 89648 дарак жана бадал, 606 коллекциялык өсүмдүк отургузулган. Эң кызыктуусу оранжереяларда тропикалык жана чөл өсүмдүктөрү өстүрүлөт. Эми өлкөдөн же борбор калаадан тышкары чыкпастан эле сейрек флораны көрө алса болот. Ал эми окумуштуулар болсо тажрыйба жана изилдөөлөрдү жүргүзүүгө алышат. Сизди жасалма көлмө дагы көңүл кош калтырбайт. Бул табигат менен биригүү учурунан ырахат алыңыз. Астана өзүнүн көзмелжиген бийик архитектуралык шедеврлери менен гана сыймыктанбастан, өзүнүн бай жаратылышы менен дагы сыймыктаналарын эми сиздер билесиздер. Шаар көздү кубанта, жылдан жылга жашылданып, тургундарды жана конокторду сүйүнтүп келет.